жашоону кимдери туят, бардыгынан үй бүлө бийик турат. Бирге жүргөн жубайым, балам, кызым, бересиңер силер мага дем күч кубат. Жартылдаган жубайым, жардам берсин Кудайым, жакшылыктын үстүндө жүрө бергин ылайым. Айдай кызым жүрөгүм, алтын балам жүрөгүм, бактылуулук жолунда бирге жүргөн түйгөйүм. Жаратканга сыйынып кул бололу. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршыбыз деген тегерек столду баштайбыз. Кана үй бүлөлүк зордук зомбулуктарга кандай окуялар кирет? Дагы кана айнасы ата-эненин балдарына терс мамиле кылуусу. ата-эненин балдарына терс мамиле кылуусу. Дагы Анда эмесе балдар, төмөндөгү слайдка көңүлүңүздү бурабыз. Байлуу сезимдерин чоңойтуп жаткан секелек наристеге коомдогу терс таасир, кыймыл аракеттер таасир берет. Наристеде коркуу сезими пайда болуп, өзүнө ишенбөөчү жаралат. Бизге билинбеген менен терс кыймыл аракеттер наристенин жан дүйнөсүн калкалайт. Үй бүлөдөгү чыр чатактар, күндөгү уруш. Атаңы сен эмне кылдың деген андай эмес, мындай кылыш керек эле деген сөздөрү тажатат. Андан башка үй бүлөдөгү ата-эненин чыры балага өлүм шартка айланат. Ал ушундай туура турбайды. Эркек аял кишиге кыйкырып колдо көрүш керек экен деген мааниде кабыл алат дагы өзүнүн жашоосунда ушул эле нерсени айтат. Демек биз коомду зордук зомбулукка каршы туралы үй бүлөнүн туткасы болгон аял затына айран мамиле жасайлы.